Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча номер 44 протоколго кол коюлду. Демек, жакын арада Тажикстан менен чек араны толук тактоо боюнча акыркы чечим кабыл алынат. Аталган документ чек арадагы тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздап, элдердин достукта жана ынтымакта жашашына шарт түзөт. Я благодарю все команды из двух сторон. Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды. Жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа, биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз. Мен бул чечимди кабыл алууга жана протоколду даярдоого катышкан эки тараптын командасына ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары биз чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биздин комиссиялар үзгүлтүксүз жана тынымсыз иштеп, бардык чечимдерди тез арада даярдоосун макулдаштык. Тажик делегациясынын башчысы Саймумин Ятимов кол коюлган номер 44 протокол мурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр-чатакка өбөлгө болуп келген бардык маселелерди чечүүгө жардам берерин билдирди. Ал ошондой эле документке кол коюу эки мамлекеттин президенттеринин эрки экенин кошумчалады. Мы убеждены в том, что жаңжалдар дайыма тарыхтан төмөн болушу керек. Ошондуктан биз бүгүн азыр Баткен шаарында номер 44 протоколго кол койдук. Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет. Бул протоколду даярдоо жана ишке ашыруу эки өлкөнүн лидерлери Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун эрки менен болуп жаткандыгын мен бардык жоопкерчилик менен жарыялайм. Макулдашуунун алкагында эки өлкөнүн топографиялык укуктук жумушчу топтору чечилбей келген чек ара тилкелерин аныктап, аны чийишет. Мындай дипломатиялык чечимди депутаттар оң баалашууда. Экөөнүн сөзүнө караганда бул чоң алдыга кадам. Ушул протокол менен толук бүт маселе чечилсин деген сөздөр айтылды. Мен ойлойм, өзгөчө былтыркы күздөгү окуяларды эске алуу менен Тажикстан менен чек араны тезирээк чечишибиз керек. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Өткөн жылы Баткендин чек ара аймактарында катуу кагылышуу болгонуна карабай, өлкөбүз сүйлөшүү жолу менен маселени дипломатиялык жол менен чече алды. Ал эми номер 44 протокол Кыргызстан бардык эл аралык нормаларды жана мыйзамдарды сыйлаган өлкө экендигинин айкын мисалы. Эң башкысы кансыз жана согушсуз жетишилген чечим. Биз ар бир чек арадагы конфликтти кан төгүү менен эмес, дипломатиялык жол менен чечүүгө барышыбыз керек жана бул мамлекеттин негизги максаты деп эсептейм. Бүгүнкү күндө бардык саясий дипломатиялык жолдордун баарын колдонуп, элибиздин канын төкпөстөн, эки мамлекеттин ортосуна душмандык аштырбастан, ачылбастан чечүү жолдоруна барып атат. Бул туура жол деп эсептейм. Эгер кан төгүү согуш болсо эч кимге жакшы болбойт. Эки тарапка тең. Чек ара маселелерин чечүү өлкө турмушунун бардык чөйрөсүнө оң таасирин тийгизет. Тагыраагы социалдык, экономикалык абал өнүгүп, алыскы аймактарда инвестициялык климат кыйла жакшырат. Ош областы, Баткен, Жалал Абад жана өзгөчө Өзбекстан, Тажик мамлекеттер менен чектеш региондорду өнүктүрөбүз дегенде, албетте инвесторлор керек. Инвесторлор биринчи иретте эле коңшу мамлекет менен кандай мамиледе? Чек арасы такталды беле. Ош жерде мындай мыйзамдуулук, юридикалык жактан кандайдыр бир талаш тартыш болбойбу деп туруп, ошого көңүл бурат да, албетте бул тоскоол болот. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда чек ара аймактарынын ортосундагы достукту, өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди чыңдоо зарылчылыгын белгилешти. Буга катар чектеш айыл, район жана облустар достук мамилесинде жигердүү кызматташмакчы. Ахмер Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.